Ысык көл районунун Ананев айылындагы эски мектеп 1908 жылы курулуп авариялык абалга келген. Окуучулардын саны жылдан жылга көбөйгөндүктөн имарат тар болуп, балдар 2 нөөмөт менен билим алып келишкен. Учурда мында 471 окуучу бар. 1908 жылы Орус Тузем мектеби катары салынган, түптөлгөн. Анан 1924-1963 жылдар кошумча окуу корпустары салынып, анан 600 балага эсептелген болчу долбоор боюнча. Анан 2017 жылы ушу мектептин эскилиги жеткендигине байланыштуу республикалык бюджеттин эсебинен 58 миллион сомго сметасы болгон жаңы мектеп дагы бир окуу корпусу салынды. Ал эми жаңы курулган мектеп 2 кабаттуу окуу корпустан, спорттук залдан жана өтмө галереядан турат. Курулуш республикалык бюджеттен каржыланып, жалпы 275 окуучуга ылайыкталган. Мектептин ички жасалгалоосу эмеректер менен камсыздоо долбоордун негизинде жүргүзүлдү. Бардык заманбап шарты бар билим уясы жаңы окуу жылы менен окуучуларды кабыл алууга даяр. Проектинде көп иштер бар. Жакшы, мисалы санузелдегилер бар, жанакы инновационный резиновый пол деген бар да. Ошону да биз заманга жараша ошолорду колдонууга жүргүзгөнбүз жумуштарын. Өскөл капиталдык курулуш башкармалыгында 46 объект жүрүп жатат. Анын арасында мектептер, бала бакча, больница, таза суу системалары иштери жүрүп баратат. Жаңы мектептин бүтүшүн окуучулар менен бирге ата-энелер да чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Эми бир мезгилде 400дөн ашуун окуучуну батырып, бир нөөмөт менен билим берүүгө жакшы шарт түзүлдү. Биз абдан сүйүнүп жатабыз бул мектептин ачылганына. Менин балдарым да ушул мектепте окуп кеткен. Кудай буйруса, неберелерим дагы ушул мектепке окуйт деп турам. Ушундай мектептерибиз дагы көп ачылып турсун, көп жакшы иштер болуп турат. Биз ушу мектебибизди куруп жаткандарга, ошондой эле президентибизге да чоң рахмат айтмакчыбыз. Азыркы тапта Ысык көл болсо боюнча 46 объектиде курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан маалы. Алар мектеп, бала бакча, таза суу системасын киргизүү, ошондой эле капиталдык оңдоо жумуштары. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги тарабынан республика боюнча жалпы 100 мектепти быйыл пайдаланууга берүү тапшырмасы коюлган. Анын 12си Ысык көл болсундагы мектептер. Жаңы окуу жылы менен облус боюнча 4 мектеп окуучуларга эшик ачат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көл болсо.